11 февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Бишкекте милиция кызматкери кыз зордуктоого шектелип кармалды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Октябрь райондук милициясынын кызматкери зордуктоого шектелип кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык 24 жаштагы кыз 6 февралда милицияга арыз менен кайрылган. Ал 5 февраль күнү кечинде Сары Өзөн көчөсүндөгү мейманканалардын биринде белгисиз киши аны коркутуп, күч колдонуп зордуктаганын айткан. Бул боюнча зордуктоо беренеси менен иш козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Шектүү катары милициянын лейтенанты кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бишкек шаардык милициясынан мыйзам бузган кызматкерлерге катуу чара көрүлөрүн эскертип, тергөө жүрүп жатканын кошумчалашты. Бул милиция кызматкери зордуктоого шектелип кармалган алгачкы учур эмес. 2022 жылы да 2 милиционер секелек кызды зордуктоого шектелип, 15 жылга эркинен ажыратылган. MCN Coin иши мамлекеттик финансы көзөмөлдүн мурдагы төрагасы Юрислан Тойчубеков кармалды. 10 февралда УКМК финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын мурдагы төрагасы Юрислан Тойчубековду MCN Coin иши боюнча кармады. Бул тууралуу Клопко күч түзүмдөрүндөгү булактар маалымдады. Ал каржы пирамидасын түзгөн деп айыпталууда. Кактус медианын маалыматына ылайык Тойчубеков менен кошо дагы бир адам кармалган. Милициянын маалыматы боюнча MCN Coin'дан жабыркаган 898 жаранга жалпы суммасы $1,700,000 ашык компенсация төлөнгөн. Февралдын башында MCN Coin криптовалютанын негиздөөчүлөрүнүн бири Исрадин Субанбеков буга чейин мыйзамсыз иш жүргүзүп келгенин, өлкөдөгү бардык аймактарды кыдырып, элден акча чогултканын моюнга алган. Ошондой эле долбоордун жүрүшүндө $2,5 миллион топтой алышканын билдирген. Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын маалыматы боюнча MCN Coin Кыргызстанда расмий каттоодон өткөн эмес. Эл муктаж эмес. Жапаров Илон Масктын азаттыкты жабуу сунушун колдойт. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде Илон Масктын Эркин Европа, Азаттык жана Америка үнүү радиолорун жабуу демилгесин колдой турганын билдирди. Анын айтымында, учурда эл азаттыктын жаңылыгына муктаж эмес, анткени маалыматты интернеттен окуса болот. Президент азаттык өзүнүн актуалдуулугун жоготту деп эсептейт. Ал мурда эл күтүп, ишеним менен угар эле, бирок азыр муктаждык жок деп белгиледи. Жапаров Американын президенти Трампты жана Маскты колдой турганын айтып, алар америкалыктардын акчасын текке кетирүүнү токтоткусу келет деп кошумчалады. Буга чейин федералдык чыгымдарды кайра карап чыгуу милдети жүктөлгөн Илон Маск аталган идеяларга АКШ өкмөтү $1 миллиард котороорун айткан. Бишкекте авто жарыш уюштурган блогерлерге айып салынды. Бишкекте блогер Аман Байсеитов жана Сигма деген ысым менен белгилүү Арген Керимов көчөдө авто жарыш уюштуруп, анын видеосун соц түйүндөргө жайгаштырган. Кайгул милициясынын маалыматына ылайык, Байсеитовго 15 000 сом өлчөмүндө айып салынып, БМ үлгүсүндөгү унаасы айып жайга киргизилди. Мекемеден Керимовго да айып салынарын белгилеп, азыр ал Кыргызстанда эмес болгондуктан унаасы бүгүн же эртең айып жайына киргизилерин билдиришти. Милициядан блогерлердин көчөдөгү жарышын коомдук тартипти жана жарандардын тынчтыгын ачык бузган автовей баштык деп аташты.